11 каналында жаңылыктар. Оштогу аскердик бөлүктө мушташ чыгып бир аскер каза тапты. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин баштады. Баткенде жүк ташуучу машина чегарачылар отурган вагонду сүзүп, бир киши жараат алып ооруканага түштү. Бишкекте эл аралык террордук уюмдун мүчөсү делип, бир жаран кармалды. Буга чейин ал Сирияга адамдарды азгырып жөнөтүп турганы айтылды. Оштогу номер 01525 аскердик бөлүгүндө 6 сентябрь күнү кечинде 2 жоокер мушташып, бирөөсү каза тапты. Каза тапкан таш балтылуу элеман Ош аймактык ооруканасына жеткирилген. Бирок аны сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Каза тапкан ефрейтор катардагы жоокер менен мушташка түшкөнү айтылууда. Факт боюнча аскердик прокуратура териштирүү иштерин баштады. Ал арада Баткенде жүк ташуучу машина чегарачылар жайгашкан вагонду сүзүп, бир адам жараат алганы кабарланды. Окуя Тажикстан менен чектеш аймакта орун алды. Маалыматтарга караганда жүк ташуучу машинанын айдоочусу жолду караганы унаадан чыккан. Токтоп турган машина кокусунан ордунан жылып, чегара кызматына тийиштүү вагонду барып бир сүзгөн. Машина андан ары барып каналга түшүп кеткен. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги унааны суудан чыгарууга аракет кылышууда. Жүрүп бара жаткан машинасын токтотом деп жараат алган айдоочунун саламаттыгы учурда жайында. Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактка тиешеси бар деп издөөгө алынган 4 кишинин бири Мубарак Турганбаев өзүнүн күнөөсүз экенин айтып чыкты. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчаларынын биринде айтып чыкты. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кытай элчилигиндеги теракт боюнча издөөгө алынган Мубарак Турганбаевдин билдирүүсү боюнча тергөөдөн кийин гана маалымат берерин айтууда. Мубарак Турганбаев учурда Стамбул шаарында экенин, жүк жеткирүүчү Адал Тур фирмасында иштерин маалымдайт. Жанага карата каралоо жүрүп жатканын белгилейт. Эске салсак, 6 сентябрда коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардыруунун уюштуруучулары тууралуу маалымат тараткан. Бул жакта көп эле иштегендердин мен акчасын жиберип берип турдум Бишкекке, Ошко, Кыргызстандын бардык жерлерине. Алар бардыгы буларды тастыктайт. Ошол именно ошо бир трансферим ошо Искендер дегенге. Ушундай нерсе чыгып атат. Эми мен анын пешенесине жазып коюп турду, анын террорист деп. Мен каяктан билем? Бишкекте эл аралык террордук уюмунун мүчөлүгүндө турган деген шек менен бир адам кармалды. Ал 27 жаштагы казак жараны экендигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Кыргызстанда утурумдук жашап жүргөн Шаму Мамедов жарандарды Сирияга азгырып жөнөтүп жүргөндүгү такталууда. Учурда тергөө амалдары жүрүп, шектүү адам көрсөтмөлөрдү берүүдө. Эске салсак, 29 августта Бишкектин чет жагынан согушчан делип бир жаран өлтүрүлгөнүн кече коопсуздук комитетинен билдиришкен. Жок кылынган ал адамдын жанынан жардыргыч заттар, оқ-дарылар табылганы айтылган. Августтун этегинде Бишкек Кытай элчилигинин алдында бир жан кечти. Өзүн жардырып, учурда аны уюштургандар такталып жатат. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Бир аз убакыттардан кийин Тажикстан ички иштер министрлигинин ОМОН кызматынын мурунку полковниги ислам мамлекетине кире качып, эми 7 сентябрда өтө турган эгемендик күнүндө теракт өткөрөм деп коркутууда. АКШнын аба күчтөрү Йеменде 13 аль-Каидачысы жок кылынганын билдирди. Согушчандарды жок кылуу операциясы 2 жумага созулган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну кызып, бүгүн оюндардын 5-күнү өттү. Кырчын жайлоосундагы мыкты боз үйлөр тууралуу жеринен сюжет көрө аласыздар. Ушул тапта өтүп жаткан көчмөндөр оюнунун алкагында жасалгасы мыкты делинген боз үйлөрдүн арасында дагы конкурс жарыяланган. Албетте бул конкурска мыктынын мыктысы аталган боз үйлөрдүн саны көп, 100дөн ашат экен. Алардын татыктууларынын арасында ушул биз кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн 130 баштуу боз үйдү атасак болот. Бул боз үйдүн ичине киргенибизде албетте баягы тоо ташты аралап жашоо жүргүзгөн көчмөндөр кыргыз элине таандык болгон байыркы буюм тайымдардын бардыгы коюлган экен. Алсак, биз көрүп жаткан мындай сабоо, ошондой эле кымыз куюган көкөр идиши, мындан тышкары азыркы биздин күнүмдүк жашообузда анча колдоно бербеген сок билек көрүүдөбүз. Мындан тышкары жыгаштан жасалган идиш аяктан баштап кашык, кесилерге чейин бул жерде коюлган. Элдин кирип келгенде эле элдин көз алдында бул эмне деген тарыхый мааниси бар экенин көрсөтүп турат. Бул шырдак өзү 4 айда бүттү. Шырылган 2 кат. Шырдак диаметри 9 метр. Бул негизи тарых жана маданиятына арналган. Экинчиден бул көчмөндөр оюну
карата баардык көчмөндөрдүн белгилери бар. Мунун сыртын карап көрсөңүздөр, сыртында көчмөндүн жүрүшү бар. Андан кийин эле көчмөндөр оюнун, спорттук оюнун ар бир немеси бар. Оюндун түрлөрү бар. Анан ичине келсек, бул боз үйдүн жыгачы ат башы кесинин жошосуна, кочкордун каратысына жана шахтадан алынган лечебный тузга кайнатылган. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт башка боз үйлөрдөн? Макул жанагы жыгач эмелеринен башка. Бул өзгөчөлөнгөнү бул нукура, синтетика деген бул жерде жок. Бүт жүн, анан шерс. Шерстен жүн, анан жыгач. Эки гана материал. Анан кой тиги малдын көгүнөн. Бул болсо айыт алпак. Бул биздин баягы каада салт эле коюлган. Бул айыт алпак бул боз үй менен кошо жаралган эмес. Кыргызда ала кийиз, сандык болуш керек, журкан төшөк эркектин буюмдары менен чектелет. Мындан баары жер төшөк. Мына могу жерде баардыгы жүндөн жасалган буюмдар, текче, аякап, бул жерде аялга тиешелүү ичиктер, кийимдер, куружун. Бул болсо туш кийиз. Бул байыртадан келаткан чоң аталарыбыздын бизден дагы мурда бул где-то бир 100 жылга чукул чамасындагы оокат. Сизде дагы ушул боз үйдөн башка да боз үйлөр бар да турабы? Мындан башка боз үй бар. 2006-жылы Соңкөлдү Манас жердегенде Соңкөлдө гран-прини жеңип алган 100 баштык боз үйүм азыр мунун аркасында тигилип турат. Ушул жердеги карап отурсам, ушу тарыхый жагынан ушул боз үй эле ылайыктуу деп ойлоп атам. Анткени кол эмгек деген жасалат, эртеңки күнү мен кайра боз үй жасап алганга кудуретим жетет. Ушу өлкөмдө, мамлекетте ушу тарыхта калып калса деп ойлойм. Алтынбек мырза, сиз уюштурган жанагы кыргыздардын дагы каада салтын, үрп адатын чагылдырган иш-чарага дагы көп болгонбуз. Негизи деңгээли кандай болду? Биздин баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей баягы 100%га ойдун баарын аткара алган жокпуз, бирок канааттандырарлык болду дейбиз. Анткени ушул табигаттын жаанына карабай, шамалына карабай, элдин ушунча келишин күтүп бүт баарын бир эле ошол ачылышын эле койбостон башынан аягына чейин ушул шаардын проектисине чейин кандай болуш керек кийлигишип, ушунун курулушунан баардыгын ийне жибине чейин карап аттык. Буякта биз конкурстарды жарыялаганбыз, атайын сынактарыбыз бар. Бул акындардын сынагы, тез тигүүчү шамдагайлардын сынагы, улуттук кийимдер. Сөзүңүз гаралжы ошол жарыялаган конкурстардын жыйынтыгы 8-нде чыгат да? Жок, 7-синде чыгат. 40-жайлоосунуку эртең саат 10дон баштап 1ге чейин жыйынтыгы чыгарат. Бүгүн калыстар тобу түнгө чейин иштешет. Анткени көптөрүнүн баарын жыйынтыгын чыгарыш керек. Ар бири баа берип келет, ошол баанын жыйынтыгын бүгүн чыгарат. Эми өзүңүз баса белгилеп кеткендей, ачылыш аземи дагы абдан чоң салтанат өтүндө өттү. Эми дагы жыйынтыкташ керек, 8-inde дагы бул чоң салтанат өтөт деп күтүп жатабыз. Кандай бир таң каларлык сюрприздер барбы же кандай эми алдын ала билсе болобу? Эми миң уккандан бир көргөн дейт. Ошону айтып бергенде сөз менен жеткире алгыс нерселер болот. Анткени ушул көкүрөк менен гана сезе турган нерселер болот деп ойлойм. Эми 8-inde ошол жабылышын кылабыз. Ал жерде ошол бизден 62 мамлекеттен келген ошол көчмөндөрдүн оюндарына катышып аткан спорт кызматкерлерине ким канчанчы орун алганы көрсөтүлөт. Анан жабылыш аземи болот. Алтынбек мырза, дагы бир суроо. Сиз буга чейин Маданият министрлиги министрлигинин кызматын аркалап келе жаттыңыз эле. Андан кийин бир убакыт эле өткөрүп берип койгондо түшүнүксүз суроолор пайда болду да. Ушуга байланыштуу эле ал жактан кетиш же башка да себептери барбы? Эң башкысы эми ал жерде ар бир өзүнүн себептери бар. Мен өзүм жазып, өзүм ал жумуштан суранып бошондум. Анткени 1000 жумушту аягына чыкпай кылгандан көрө бир жумуштун аягына чыгарган, анан колуңдан келген жумушту кылган жакшы деп ойлойм. Рахмат куруп берген маегиңиз үчүн. Алдыда саналуу күндөр калды. Жыйынтыктоочу ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Рахмат сиздерге да.
Тажикстандын АМОН кызматынын мурунку жетекчиси, учурдагы ислам мамлекетинин башкы командачысы Халимов теракттар менен коркутту. Халимов 9-сентябрда белгилене турган Тажикстандын эгемендик майрамына куттуктоо болоорун убадалады. Мындай мазмунда коркутуу үркүтүүлөр мобилдик телефонго, СМС аркылуу келүүдө. Тажик полковниги ислам мамлекети террордук уюмуна өтүп кеткендиги тууралуу буга чейин Ирак массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. АКШнын аба күчтөрү Йеменде Аль-Каидачыларга тийиштүү делген 13 согушчанды жок кылды. Маалыматтарга караганда согушчандарга каршы абадан жүргүзүлгөн операция 2 жумага созулган. Америкалык аскерлер Аль-Каида жарандык согушту жарым аралда терактты уюштуруу максатында баштап жатат деген ойдо. Арабиялык жарым аралда Аль-Каида аттуу кыймылы 2011-жылы араб жазы башталгандан кийин түптөлгөн. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 5-күнү уланууда. Буга чейин оюндар жыйынтыгы боюнча Кыргызстан медалдардын саны боюнча 1-орунга чыкты. Ушул тапта Кыргызстандын 14 алтын, 12 күмүшү жана 15 коло медалдары бар. Ат чабышта да кыргызстандыктар алдыга чыгып, кыргыз күрөшүндө да биринчиликтерди бербей жатышат. Эске салсак, эртең көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Казакстан курама командалары беттешет. Ошондой эле оюндардын жабылышы өтөт.